Орозо айы бул кандай ай деп четинен эле билебиз да, биз эми көпчүлүгүбүз элечи. Ушул ай өзү кандай ай? Ошо орозо туткан адам ачкалыкты сезет биринчи, андан кийин ошо боорукерлик сезими күчөйт, кедейги кембагалдардын абалын түшүнөт, жетим жесирлердин абалын түшүнгөнгө жардам берет да, себеби ток жүргөн адам баягы ток баланын аш менен иши жок дегендей. Орозо айынын бир тартиптери дагы бар да. Мисалы эмне кылганга болбойт. Бирөөлөрдү алdoодон, таразадан алdoодон, мамиледе бирөөдө убадага туруп, убадага турбай коюу, аманат берсе кыянат кылуу, ушундай нерселерден дагы өзүбүздү тыюу болуп эсептелет да. Бирок орозону кармай албай калгандар дагы бар да арабызда. Тилекке каршы кимдерге болбойт? Дайым 2 саат тамак жеп жүрүшүм керек деп шарт койгон болсо, ошол врачтын көрсөтмөсү менен ошол адамдар болсо фидия төлөшөт. Фидия ошо бир күнүнө бир кедейги кембагалды тойгузуптур. Кайсы жерге барып биз ушул илим алсак болот деп изденгендерди Сөзсүз бар, жатып илим ала турган жерлерден сырткары дагы окуу борборлор ошо 7 жаштан 70 жашка чейин ошол окуу борборлор кызмат кылат да. Мен бир-эки тааныштардан жакында болуп калдым, мындай мени урушпай ушу илимге алып келсе деген адамдар бар экен да. Ушуларга эмне дейт элеңиз? Биринчи биз Алланы таанытышыбыз керек да. Эмне үчүн жашоонун максатын түшүндүрүшүбүз керек. Намазды эмне үчүн окуйт? Ошол нерсени түшүнүшүбүз керек да. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Сонун подкасттын кезектеги чыгарылышын сиздердин назарыңыздарга сунуштайбыз. Көрсөтүүнү мен журналист Гүлжан Ажматова алып барам. Биринчиден баарыңыздарды биздин ыйык ушул кубанычыбызды чек жок дегендей ушул кирип келген ыйык Рамазан айыңыздар менен баарыңыздарды куттуктап өтөйлү. Туткан орозоңуздар кабыл болсун, тилек ой максаттардын баары орундалсын. Ушул күндөрү сиздер менен дин жаатында Рамазан айы тууралуу, ошондой эле диний сабаттуулукту жогорулатуу максатында биз куттуу студиябызга коногубузду чакырып алганбыз. Сиздер менен мен анда бүгүнкү биздин студиябыздын чакырылган коногу менен тааныштырып өтөйүн. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Ош областындагы өкүлчүлүгүнүн орун басары Абдымалик Турсунбеков мырза бүгүнкү биздин сонун подкасттын коногу. Биздин студиябызга куш келдиңиз, Абдымалик мырза. Биринчиден чоң рахмат ушул чакыруубузду кабыл алып, бүгүнкү ушул орозонун алгачкы күндөрүндө элдерге, жалпы эле биздин Азия ТВ телеканалынын ушул сонун подкаст көрүүчүлөрүнүн ар бири үчүн пайдалуу боло турган бүгүн сиз менен баарлашуу болот деп эсептейли. Кирип келген Рамазан айыңыз кут болсун. Абдымалик мырза, биз сонун подкасттын ар бир чыгарылышында чакырылган коноктор менен салттуу суроону берүү менен баштайбыз. Бул өзүңүз тууралуу учкай маалымат берип, кай жердин укулуну болосуз, алган билимиңиз тууралуу айтып берсеңиз. Рахмат. Жалпыңыздарга Алланын тынчтыгын, мээрин тилеп саламдашам. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Ошол кирип келген орозо айыбыз баарыбызга куттуу, берекелүү болсун. Орозо айынын урматына мамлекетибизге тынччылык, бейпилчилик, токчулук, молчулук болсун. Мен 1980-жылы Жалал Абад областына караштуу Аксы районунда Кызыл Капчай айылында төрөлгөм. Ошол жерде Кызыл Капчай орто мектебин окуп бүткөн соң Ош мамлекеттик университетинде теология факультетинде 5 жыл окудук. Ал жердеги алган билимден улантуу максатында, билимди жогорулатуу максатында Стамбулда Хасеки жогорку окуу жай бар. Ошол атайын имамдарды, баш имам хатиптерди даярдоочу атайын жогорку курс бар. Ошол жерде дагы 3 жыл окуп билимди уланттым. Ошол эле мезгилде бизде Фуркат айылында Абдыжапар Ислам институту бар. Ошол жерде дагы окуубузду уланттык. Эми канчалык билим бир 10 жылдай убакыт коротсок деле илим ушунчалык кеңири болгондуктан, Алланын илими кең болгондуктан биз эми бир аз гана кичине болсо дагы үйрөндүк десек болот, азын гана. Эми
баягы чоң аалымдардай эмеспиз. Эми кичине болсо дагы өзүбүзгө ошо жашообузга, үй бүлөбүзгө, кичине болсо дагы өзүбүздүн коомчулугубузга кичине жеткире тургандай илимди алдык десек болот. Ал эми иш тажрыйбабыз болсо ошол Ош областында ошол мечиттер боюнча бөлүмдө, даават бөлүмүндө кызмат кылдык, текшерүү комиссиясында кызмат кылдык, мечитте дагы имам катип кылып ошол ар жума сайын жума баяндарында дагы ошо ХБКда Манас ата мечитинде дагы имам катиптик кызматын аркалап келебиз. Ошол эле маалда азыркы учурда ошо окуу жайлар боюнча дагы ошо Ош областындагы медреселер бар бизде, 50-ге жакын медресе, ислам институттар, окуу борборлор, мына ошолордун документ иштери, окуу программасы, берилген сабактары, ошолорго кичине көзөмөл, ошолорго жардам, тажрыйба алмашуу, мына ошол казыятта ошол бөлүмдө аркалап келебиз. Абдан жакшы. Ороз айынын келиши менен көпчүлүгүбүз эле ушул сүңгүп сиз айткандай өзүңүз айтып атасыз, биз азыраак илим алдык депчи, бирок биз чекесин мындай илим алайлы деп кызыккандар, мен өзүм дагы азыр ошондой убакта турам. Ороз айы бул кандай ай деп четинен эле билебиз да, биз эми көпчүлүгүбүз элечи. Ушул ай өзү кандай ай? Бул ай Кур'ан Каримде ошол лааллакум таттакун деп ошол Кур'ан Каримде ороз айы силерден мурунку коомдорго парз кылынган сыяктуу эле силерге дагы орозо парз кылынды, силер такуа болууңар үчүн, өзүңөрдү бир оңдоо үчүн, түзөө үчүн, адеп ахлагыңарды оңдоо үчүн орозо парз кылынды дейт да. Биз бул орозодон бул бир эле Мухаммед алейхисаламдын коому үммөтү үчүн эмес, ошо адам атабыз жаралгандан бери эле жалпы үммөткө ошол орозо тутуу парз кылынгандыгын билсек болот. Анын ошо орозо парз болуунун себеби дагы адамды ошо такыбачылыкка, ошо орозо туткан адам ачкалыкты сезет биринчи, андан кийин ошо боорукерлик сезими күчөйт, кедейги кембагалдардын абалын түшүнөт, жетим жесирлердин абалын түшүнгөнгө жардам берет да. Себеби ток жүргөн адам баягы ток баланын ач менен иши жок дегендей, ач калган кезде адам өзүн сезип, алсыз экендигин билип, анан башка адамдар дагы ачка калгандар ушундай болот турбайбы деп боорукерлик сезимдер ойгонот да. Ошону менен анан коомдо да социалдык абал, баягы садака фитирлерин берип, кедей кембагалдарга жардам берип дегендей, алардын да көңүлүн көтөрүп, материалдык жактан да кичине болсо дагы аларга жардам берип, ошо социалдык абалдын теңделишине жардам берет десек болот. Экинчиден, ошол өзүбүздү дагы оңдойбуз, себеби 11 ай балким дүйнө иштери, өзүбүздүн турмуш тиричилик менен алектенип калган болушубуз мүмкүн. Ороз айы келген маалда өзүбүздү дагы кичине болсо дагы ибадатка берилип, Аллага болгон махабатыбыз күчөп, ыйманыбыз күчөп, өзүбүздү дагы бир тарбиялап ала турган ай десек болот. Бул айта берсек, бул ороз айынын хикматтары өтө көп. Дагы айта турган болсок, мисалдарды негизи эле мен ушул нерсе көбүнчө сурап калайын деп атам да, сизден дагы 11 ай күтүп, айлардын султаны ороз ай деп айтылат. Анан сиз айткандай баягы ачкачылыктын, баардык нерсенин мындай кадырын биле турган ай менен кошо эле адам өзүн түздөй турган, оңой турган ушул айда деп айтылып атат да. Дагы кандай жагынан бүгүнкү күндө ала турган сабактарга мындай сиз өзүңүздүн баамыңызда бул ай дагы кандай жака түздөйт, оңойт? Ошол жерде ошо Рамазан жөнүндө сөз болуп атат да, ошо Рамазан деген сөздүн өзүнө токтоло турган болсок, ошо Рамаз, анан Рамза деген сөздөн келип чыгат экен да. Бир мааниси ошол жай болуп, чаң басып, анан күз келип, ошо күздүн эң башкы жамгыры, жайдын акыркы жамгырлары ошо чаңдарды жууп кетирип, жууганда баягы аба тазарып, баягы жалбырактар жашарып,
бардык жерди баягы чаң баскан жерлерди, кир болгон жерлерди жамгыр кантип жууп тазаласа, Рамазан айы дагы ошо адамды күнөөлөрдөн ошентип тазалайт деген маанида. Экинчиси ошо Рамаз деген мааниден дагы ошо баягы какталуу, күнгө какталууда, мисалы үчүн бир нерсени этти дагы кактап, сүрсүтүп, анан кургатып алат го. Ошондой баягы мындай даяр болбогон нерсени ошо ташка кактап бышырып алуу. Ошол мааниде экен да. Мындайча айтканда биз ошол айда 11 айдагы балким кылган ката иштерибиз болуп калат, күнөө иштерибиз болуп калат. Мына ошолорду ушул айда биз күнөөлөрдөн бир тазаланып, жамгыр жер бетин кандай булганыштардан тазалаган болсо, инсан дагы өзүн ошондой тазалайт экен да. Бул моралдык жактан, эми материалдык жактан дагы өзүбүздүн организмибиз, биз деле өзүбүз эс алууга чыгабыз да, 11 ай иштейбиз, 1 ай эс алабыз, чарчайт дене. Ошол сыяктуу эле организм дагы чарчайт да, 11 ай тынымсыз иштейт, ашказан тынымсыз иштейт. Ошол бир айда бир аз болсо дагы дем алат да, ашказан дем алат, организм дем алат, эс алат, ден соолугубуз дагы ошо менен чыңдалат дегендей, ошондой пайдалуу жактары бар да. Ошо менен катар эле Абдымалик мырза, ушул орозо айынын бир тартиптери дагы бар да. Мисалы, эмне кылганга болбойт, бир эле белгиленген мөөнөттө даамсызбай ачка жүргөн эле эмес да. Эми ушулар боюнча дагы айтып берсеңиз. Жакшы суроо бердиңиз. Ошол орозо айы биз тарбиялайт деп атабыз го. Орозо бир гана оозду гана тыюу эмес да. Орозо ошол эле маалда тилди дагы тыюу, жүрөктү жаман нерселерден тыюу, жаман күмөндөрдөн тыюу десек болот. Себеби ошо орозонун түрлөрү дагы бар да. Жөнөкөй адамдардын орозосу, анан олуя адамдардын, улуу даражалуу адамдардын орозосу деп коет да. Биз ошол жогорку даражалуу орозого жеткенге аракет кылышыбыз керек. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кудси хадистеринде дагы айтылат. Ошол кээ бир адамдар дейт, Алла Таала айтат, кээ бир адамдар ачкалыктан гана башка нерсеге ээ болбоду дейт да, суусагандыктан башка нерсеге ээ болбоду дейт. Эмнеге дегенде, биз эртеден кечке бир гана ачкалык менен эле гана жүрбөйбүз да. Ошол эле маалда тилибизди дагы ушактан, бирөөнү жамандоодон, жаман сөз сүйлөөдөн, куру тузсуз сөздөрдү сүйлөөдөн, же болбосо бирөөлөр ушакташып атса ошолордун эле аркасынан угуп, ошолорго кошулуудан, жаман баягы амалдарыбызды дагы бирөөлөрдү алдоодон, таразадан алдоодон, мамиледе бирөөдө убадага туруп, убадага турбай коюу, аманат берсе кыянат кылуу, ушундай нерселерден дагы өзүбүздү тыюу болуп эсептелет да. Бул орозо. Ошо максаты ошол таква болосуң дегени, ошондон ачка калып калсак эле биз таква болуп калбайбыз да. Ошол эле маалда ошону өзүбүздү оңдоп алабыз. Ошо бирөөлөрдү алдабастан, бирөөлөрдү ушактабастан, ошондо дагы ошо тилибиз менен орозо туткан болобуз да. Кулагыбыз менен дагы орозо туткан болобуз. Жүрөгүбүз менен дагы орозо туткан болобуз. Себеби бирөөгө жаман күмөн кылып, жаман шек санап, анын аркасынан туура эмес такталбаган маалыматты деле сүйлөп, ичибизден ушундай болсо керек деп коюп эле точно билбей ушундай нерселерден дагы өзүбүздү оолактатабыз бир айда. Анан ошол бир айдан кийинки жылга дагы ошол менен баягы ошол тартипте жүрөбүз да. Ушуга дагы ушу жалпы мусулмандарды чакырып кетем. Ушул орозо дегенде бир гана ошол ачка калуу эле эмес, ошол эле маалда оозду тыюу, тилди тыюу, бардык нерселерден өзүбүздү, мисалы арамды кароодон, ушундай нерселерден дагы өзүбүздү тыйсак, анан ошол бизге адат болуп калат да. Бир ай ошентсек, кийин анан ошол нерседен бирөө менен мамилени ошондо оңдосок, жалган сүйлөөдөн же бирөө ушак кылуудан, ошо бир айдан кийин дагы ошол нерсени дагы ошо менен улантууга бизге өбөлгө болот демекчимин. Ошол эле убакта орозону баягы сиз жогоруда айттыңыз, ден соолукту чыңдаганга дагы жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт деп. Бирок орозону кармай албай калгандар дагы бар да арабызда, тилекке каршы. Кимдерге болбойт ушу орозону кармаганда? Эми орозонун негизги милдеттүү болгондорго токтоло турган болсок, кимдерге болот? Мисалы үчүн ошо балагатка жеткен болсо,
мисалы үчүн ошо жаш балдарды деле 12 жашка чыгаар менен тутканга үйрөтүшүбүз керек. Балагатка жеткен биринчи шарты мусулман болуштугу керек. Андан кийин мусапыр болбогон адамга, андан сырткары ошо ден соолугу жайында болгон адамга, себеби врачтан дагы бир ошол нерсени тосконго болбойт, орозо тутканга болбойт деп эскертүү берген болсо, аларга уруксат болот. Анан баягы эмизген аялдар, боюнда бар аялдар, жолоочулар, мына ушуларга тутпай койгонго уруксат берилет да. Булар эми убактылуу. Куранда дагы ошондой айтылат. Ошол сапарда чыккан болсо, ушуларга оорукчандар, ооруп калгандарга ошол күнүнкүсүн тутпай коет, сакайгандан баштап уланта берет. Же болбосо эмизиргендер деле ошол айды тутпайт. Ошонун кийин мүмкүнчүлүгү болгон маалда бир күндөн бир күн казасын тутуп берет дейт да. Эми кээ бир оорукчандар бар, эми Алланын сыноосу такай сакайбай турган деңгээлдеги бар. Мисалы үчүн карлык маалында же болбосо бир оору бар, болду мындан кийин сен сакайышың кыйын, дайым 2 саат тамак жеп жүрүшүң керек деп шарт койгон болсо, ошол врачтын көрсөтмөсү менен, ошол адамдар болсо фидия төлөшөт. Фидия ошо бир күнүнө бир кедей кембагалды тойгузуп турган. Мисалы үчүн эми эртең менен 100 сомго тойгузса, эми садака фитрдин өлчөмү деп коюлат да. 50 сом, 100 сом болсо, кечинде 50 сом, 100 сом бир күнүнө ошону эсептеп туруп, анан кийин бир ай тутпаган болсо, ошонун фидиясын ошол бир кедей кембагалга, жакырга берсе болот. Анан ушул сыноодогу адамдарга дагы бир сунушум бар. Эми ошолор дагы мисалы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде ошо орозолуу адамдарга ооз ачырылгандын соогу ошол орозо туткан адамдын соогунчалык соопко ээ болот деген да. Мына ошол адамдар тута албай аткандар болсо, орозо туткандарды, колу кошуналарды, тууган уруктарды чакырып, же болбосо бейбечелерди чакырып, орозо туткан адамдарды чакырган болсо, канча адамдар чакырып ооз ачарлык кылган болсо, ал дагы ошончо адамдын туткан орозосунчалык соопко ээ болот да. Мына ошондой бирибизге ошондой учурларда көмөктөшүп, ифтарлыктарды уюштуруп аракет кылсак жакшы болот. Бирок бул дагы ошо баягы ысырапка берилбеген абалда болуш керек да. Азыркы күндөрдө бизде ошол той мааракелерде көп ысырапкерчилик кылып, 4-5 түрлүү тамактар коюлуп кетип атат да. Ошого орто деңгээлде, мисалы үчүн бир тамак же 2 тамак адам ошол нерсеге тоет да. Ошончолук кылган болсо, дасторкон дагы өтө ашыкча ысырапка берилбестен мына ошондой өткөзсөк жакшы болот. Абдан жакшы. Абдымалик мырза, мен өзүмдү кызыктырып жүргөн бир суроо бар эле. Ушул көп эле жерде илим алгандар бар, мисалы аялдар деле, эркектер деле. Ошол эле убакта ушул орозо айында көпчүлүгүн мен өзүм тааныштарыман эле азыр сураштырып угуп калып атам. Кайсы жерге барып биз ушул илим алсак болот деп изденгендерди угуп калып атам да. Алар мисалы буга чейин билесиз да, баягы окуу борборлору дешип баргандай жерде окутуп келишет да. Мен ушул илим жааттан, диний жактан илим алгысы келген кыз келиндердин суроосу катары сизге узатып алайын деп атам. Кайсы жерлерге барып ушу илим, диний жактан илимин жогорулатса болот биздин аялдар? Кыргызстанда дин эркиндиги өтө кеңири каралган. Кыргызстан боюнча 200дөн ашык окуу жайлар бар. Алардын ичинде медресе, ислам университет бар, ислам институттар, медреселер, андан кийин окуу борборлор бар. Азыр эч кимибиз биз ушундай бир окуу жай таппай калдык, менин жашыма окуу жай туура келбей калат экен деп шылтоо айта албайбыз. Себеби медресе, ислам институттарда 9-класс, 11-класс бүткөндөн кийин окууга алынат. Алар өзүнчө маселе. Ал эми жашы улуулар, мисалы үчүн 30 жаш, 40 жаш, 50 жаш дейбизби, же болбосо 7 жаштан 70 жашка чейинкилер үчүн окуу борборлор ачылган да. Окуу курстар деп коюлат. Азыркы учурда атайын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынан каттоодон өткөн, мисалы Ош шаарында дагы окуу борборлор бар. Жакынкы тегеректе Кара суу тегерегинде дагы окуу борборлор бар. Эркек бала
балдардыкы өзүнчө, аялдардыкы да өзүнчө окуу борборлор бар. Ошого мисалы аптасына жазылып 3 күн болобу ошондой кылып окуса болот. Баягы сөзсүз бар жатып билим ала турган жерлерден сырткары дагы окуу борборлор ошо 7 жаштан 70 жашка чейин ошол окуу борборлор кызмат кылат да. Ошого аялдар ушул кездерде ушундай окуу жайларга барып окуса болот, илим алса болот. Ушул ай Курандын айы, Куран түшүрүлгөн айда, ошо Курандын түшүрүлгөн айында ошо Куран окушту үйрөнүп алсак жакшы болот. Себеби Курандын ар бир тамгасы үчүн 10 сооптон берилет да. Мисалы Алхамду деп эле окуп баштаса, уже 5 тамга болгон болсо 50 сооп болот да. Ошон үчүн Куран окушту үйрөнүп алсак болот. Азыр билбесек дагы Куран хатымы кылып атат азыр. Мисалы үчүн кээ бир окуу борборлордо, анан кээ бир мечиттерде эркектерден сырткары ошо баягы эркектер барбаган учурларда, мисалы 9-дан 11-ге чейин аялдарга уруксат берип атабыз мечиттерде. Ошол жерде хатым окушуп атат билгендер, ошо Куранды окуп беришет, калгандары ошол жерде Куранды угуп отурушат. Себеби бул дагы сүннөт амал, жакшы сооптуу амал. Эмне үчүн дегенде, Жабраил алейхиссалам ошол пайгамбарыбызга келип, периште ар күн келип бири-бирине Куран окуп беришкен да. Бетме бет отуруп алып бири-бирине Куран окуп берип турушкен, ошентип хатмы кылышкан. Азыр мына мечиттерибизде хатмылар тарап мына бүгүн иншаллах башталат. Хатмылар окулат. Ошого аялдар дагы ошо күндүз ошондой окуу жайларга барып окуса болот. Мисалы шаарда деле көп жерлерде окуу борборлор бар. Имам Бухариде, мына Сулаймантоодо бар. Андан сырткары Кара Суу десе мечиттердин өзүндө мечиттерде дагы бар. Анан Кара Сууда, Мадыда бар, Фуркатта бар. Кыздар үчүн дагы, балдар үчүн дагы окуу жайларыбыз ушул тегеректин айла тегерегинде деле бир ондоп саналат да. Абдымалик мырза, азыр умра сапарлары тууралуу дагы суроолорубуз бар эле. Уруксат этсеңиз, ушул жаатта дагы сүйлөшсөк да. Анткени мен тегеректе өзүм айлана чөйрөмдө ушул аябай көп умра сапарларына барып келишип, мына орозо айында дагы барайлы деп пландаштырып, жакшы ниеттерди, тилектерди орундатышып, жакындарын, ата энелерин баарынан да сүйүндүргөн нерсе. Азыр жаштардын ата энелерин алып барып, баягындай көз жаш төккөнгө чейинки мындай көрүнүштөр көп болуп атат да. Мен өзүм дагы мындай күбө болуп атам. Бул жакшы көрүнүш албетте. Ошол эле убакта баягы умра сапарларын ар кандай кылып кабылдап алышкандар дагы болуп атат экен да. Эми мен баягы коомчулуктун мындай пикирлерин эске алуу менен айтып атам. Ошон үчүн даярдык менен барып, жакшы алдыга койгон ниет, максаттар жакшы баарын орундалып келсин деген эле тилек бизде деле. Бирок ошол эле убакта бул умра сапары бул өзү кандай болуш керек, ага кандай даярдык көрүш керек, ошол тууралуу дагы айтып берсеңиз. Жакшы суроо бердиңиз. Өзү ислам 5 чуркуттан куралат дейт. Ошо намаз окуу, орозо тутуу, зекет берүү, ажылыкка баруу. Булардын экөөсү акчага байланышкан ибадаттар. Зекет берүү менен ажылыкка баруу акчасы барлар гана милдеттүү. Акчасы жок болсо Кудай Тааланын алдында ал жоопкерчиликтен токтотулат да. Мисалы үчүн ажылыкка барыш үчүн $4,500 акчасы болгон болсо, ошондо гана милдет болот. Зекет дагы 85 грамм алтыны болсо, мисалы 300-400 сом акчасы бир жыл айланса, ошондо гана берүүгө парыз болуп эсептелет. Ал эми орозо мына бир жылда бир келе турган орозо, ден соолук чың болсо, мусафир болбосо, оорукчан болбосо тутуу парыз. Ал эми намаз күндө окулуучу 5 убакыт намаз парыз болуп эсептелет. Эми ошонун ичинен дагы ажылык парыз. Ажылыктын дагы ичинде умра деген бөлүгү бар да. Умра бул ошо ажылык белгилүү айларда, белгилүү убакыттарда кылынган ибадат. Мисалы ошо Курбан айт күнү ошол жерде болуп, Курбан айттан бир күн мурун Арафа деп коюлат. Ошо Арафа тоосунда болуп туруусу ошол ажылык ибадатын аткарган болот. Эми андан сырткаркы маалдарда дагы барып, ошол Меккени зыярат кылып, Кабаны зыярат кылып, Алланын үйү зыярат кылуу, ал жерде таваф кылуу, Сафа Марва дөңсөлөрүндө чуркоо, жүрүш кылуу, ошол ибадаттардан. Андан сырткары ошо Медина шаарында да пайгамбарыбыздын кабры жайгашкан, ал жерге барып ибадат кылып, кабрын зыярат кылуу,
сүннөт амалдардан. Эми ошол умра амалдары эми азыркы күнүбүздө ошо $1200, $1400, ушунун тегереги $1000 тегереги болуп аткандыктан көпчүлүгү ошол жака барышып атат. Эми ошол сүннөт амалды аткаруу үчүн биз биринчи парыз амалдарды дагы кошо аткарышыбыз керек. Биринчи, мисалы үчүн намаз окубаган деле адамдар деле барып ибадат кылып келип атат да. Бирок эми ошол убакта ажыбашчыларыбызга да сунуш айтат элем. Ошол маалда алып барып аткан учурда ошо намаз ибадаттарында парыздарды үйрөтүп, андан сырткары ушул жердерде мисалы сабактарды берип, умранын парызы кандай, важиби кандай, анан ниет кандай болуш керек. Мисалы үчүн эл кетип атат экенде эле кошунан менен ээрчи болуп кеткендер деле бар, даярдыксыз да. Руханий жактан дагы өзү даярдык көрүш керек. Материалдык жактан дагы даярдык көрүп, умра парызын, важибин аткарып, эмнеге кетип атат, кайсы буйруктун негизинде таянып кетип атат, ошолорду жакшы түшүнүп, фазилеттерин билип, анан барса жакшы болот иншалла. Бирок ошол жака баруу менен дагы ошол жакта көрүп, намаз окугандарды көрүп, ошол менен намаз окуп калгандар дагы болуп атат. Болгону ошол жерге биздин ошо ниетибиз ошо Алланын ыраазылыгы үчүн. Себеби ошол Кабаны курганда Ибрахим алейхиссаламга уулу Исмаил алейхиссалам экөөсүн ошол жерде кур, анан инсандарды чакыр деди да. Анан эч ким жок, бизди ким укмак дегенде, сен чакыр, жеткизиш бизден дегенде Алла Таала ошондо лаббайк дегендер барат да. Ошондо ошо чакырыгына моюн сунуп келип атамын, Алла Таала парыз кылгандыгы үчүн, Алланын үйүн зыярат кылганы кетип атамын деген ниет болуш керек да. Кошуна кетип атат, анан мода болуп атат экен, барып мени хажеке десин, ажы ая десин, ажы апа десин деп төргө отурайын деген ниетте, же болбосо балдар эптеп эле жөнөтөт, эмнени түшүнбөй эле кете берсе, ал нерсе албетте болбойт. Ошого адам өзү даярдык көрүп, баягы умранын, ал жердеги Кабанын бүт нерсесин туюму, ички туюму менен сезип, бул жактан даярдык көрүп, баардык нерсесин даярданып, анан ошол жака ибадатка кириш керек да. Бул куду жана намазды окушту билбей туруп эле эл менен кошулуп жыгылган сыяктуу болбош керек да. Ошо намазда руку кылат, сажда кылат, кайсы дуаны окулат, ошон умранын дагы өзүнүн өкүмдөрү бар да. Ошонун өкүмдөрүн билип алып барган турус болот. Анан эми ошол орозо айында дагы умрага баргандын дагы өзгөчөлүгү бар. Себеби кичи ажылык деп коюлат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде кимде ким ошо орозо айында умра амалын аткарган болсо, мени менен ажылык кылгандай болот деп, ажылыкка тете деп ошондой хадисте айткан. Ошондуктан ошол ажылыктын соогундай болот деп орозо айында дагы барышат. Бул дагы бир жагынан. Экинчи жагынан ошол жакта таравих намаздарын аялдар, эркек аялдар да окулат да. Бул дагы бир өзгөчөлүк. Андан кийинки өзгөчөлүгү хатмыларга катышат, жаназа намаздарына катышат, эркек аял болбосун, миллион адам менен намаз окуйт. Анан дагы бир өзгөчөлүк, кадыр түндө ошол жерде тосулат, айт намаздары да ошол жерде окулат. Эми бизде аялдар айт намаздарын окуйт да, бирок ал жерде баардыгы эркек болсун, аял болсун, баардыгы ошол жерде кадыр түн тосуп, айт намаз окушуп, ошондой ибадатты кылат да. Эми көпчүлүк мусулман, дүйнөнүн улуң бурчунан келген мусулмандар менен бирге намаз окушат. Бул эми албетте жакшы нерсе. Ошого мындай даярдык көрүп, мына кээде мисалы махрамга да көңүл бөлбөй, махрамсыз эле кетип калган учурлар болот. Өзү махрам парыз болуп атса, бул жакта сүннөт аткарам деп парызды таштап коюп атат. Мына ал жерге барганда дагы жана кара таш дөбөм деп аялдар бири бири менен талашып, эркектер менен аралашып, шариатка туура келбей калат. Эми адам көп болсо бирөөнү түртүшкө туура келет. Ал эми бирөөнү түртүү, бирөөгө зыян жеткизүү шариатта арам да. Ал эми таш төбөшү сүннөт. Ошондой маалда өзү сүннөт ташталат да. Ал жерге таштын жанына барбаш керек. Аялдар теги эле барбаш керек да. Ошондой эрежелерди бул жактан ошол таскан, илимдүү ажыбашчылардан сабак алып, жакшы даярдык көрүп, анан барса, иншаллах, бул сооптуу амалды аткарып келет. Болбосо тескерисинче ошондой таш дөбөм деп күнөөкөр болуп калышы да мүмкүн да. Чындыгында баягы билинбеген менен мындай майда же мындай деген менен
өтө чоң мындай эрежелер көп экен. Эми биз сырттан эми журналисттер көп нерсеге көңүл бурабыз да. Сиздин азыр оюңузга мен толук кошулам. Чындап эле даярдык, ар бир нерсеге кылдат менен кароо бүгүнкү күндө керек болуп атат. Ошол эле убакта умра сапарларынан кайтып келгенден кийинки да, мисалы мен өзүм баягы илимге кызыгып, ушу диний жактан илим алайын деп кызыгып жүргөн эле, мисалы жаран катары мен өзүмө деле кызык да, мисалы умра сапарларын жасап келгенден кийин адам кандай болуш керек? Өзү кандай айтылат? Анан ушул боюнча дагы айтып берсеңиз. Жакшы суроо бердиңиз. Ушул орозо сыяктуу эле ибадаттар өзү, баардык ибадаттар адамды адеп ахлакка тарбиялайт да. Эми ушул орозону барып, орозо убагында болобу же кайсы учурда деле барса, ошо Алланын үйүн көрүп, көз жаш төгүп, ибадат кылып, таваф кылып, ал жерде ошол күнөөлөр кечирилет дейт да. Мисалы, кимде ким ошол жака барып талаш тартышпай, жаңжалдашпай, урушпай, талашпай, күнөө иштерден оолак болуп, ошол Алланын ыраазылыгы үчүн ибадат кылып келген болсо, энеден төрөлгөн баладай болуп кайтат дейт да. Биздикилер иншалла ошондой болуп күнөөдөн кайтат. Бирок ошондон кийин келгенден кийин дагы ошондой ибадат менен улантыш керек да. Себеби барып келдик деп эле анан баягы эле соодасында алдамчылык менен болуп аткан болсо, же болбосо келип алып баягы ушак кыйбат ошол нерсе менен, мисалы үчүн кээде эми кечиресиз, сигарет чегип ошол жерде да жүргөндөр бар да. Анан улук жер бул жерде, ушул нерсе ушул шылтоо менен таштаңыздар деп айтабыз. Эми кээ бирлери аракет кылып таштайт, бирок кээ бирлери ушул жака келип деле ошол бойдон улантат. Анан келип баягы эле үй бүлөсү менен мамиледе деле ошо бакыр чакыр, кол кошуна менен деле баягы тополоң десе, баягы инсандар чоң нерсе күтөт да. Ошол жака барды, Алланын үйүн көрүп келди, бул оңолду деп ушундай күтөт, бирок кээде караса тескерисинче да, баягы эле ошол адаттар кайталанган болсо анда бул неге барды деген суроо да келип калат да. Орозодо деле ошондой маселе да. Орозо дагы бизди ошол өзүбүздү ошо адеп ахлакка тарбиялап, боорукерлик сезимдерибизди күчөтүп, баягы кээде ташбоор болуп калабыз, балким дүйнөгө берилип калабыз, бирөөлөргө бир мээримсиз болуп каларбыз. Ошол маалда ашкачылыкка турган мезгилде, ашкачылык болуп өзүбүздү ошондой сезилгенде, боорукерлик сезимибиз менен анан кичине болсо дагы баягы ташбоордук сезимдерден узактайбыз да. Ошол орозо бүтүшү менен эртесинен эле кайра мурунку абалга түшүп калыш деген болбойт да. Ошол сыяктуу эле ошондон баштап биз 11 айга чейин Кудай Таала бизди ошол ар жыл сайын ошону буйруп койду да. Ошо жолдон чыгып кетип атабы, бул балким текеберленип кетип атабы, ырыскыны жеп жүрүп башыбыздан келбесе, ачканын кадырын билбей калып атабы деп, анан орозого келгенде эстеп калат экенбиз да. Ошентип тарбиялайт экенбиз. Негизи эле, эгер уруксат берсеңиз, ушу 5 парызга деле токтолоюн да. Ошо намаздан баштай турган болсок, намаз дагы инна салата танха анил фахшай вал мункар дейт. Намаз дагы ошол адамды жамандыктан кайтарат дейт да. Себеби намазда көп нерсе бар. Мисалы үчүн пешин намазы 1:30, бардыгы ошол убакытта бар, ошол маалда окуйт. 2-де барсаңыз сиз курук каласыз да жамааттан. Бул дегени адамды ошол бирөөгө убада берсеңиз дагы ошол убадага барыш керек да. Саатына саат барыш керек. Бул адам убадасына бекем туруу, аманатка кыянат кылбоо. Анан мисалы үчүн ошол жерде дагы намазда балким бирөөбүз генералбыз, бирөөбүз прокурорбуз, бирөөбүз падышабыз, намазга барганда бардыгыбыздын сабыбыз тегиз болот да. Бул дегени Алланын алдында бардыгыбыз бирдейбиз деген сөз. Намазга кирип ушул нерселерди биз үйрөнөбүз да. Бардыгы өзүнүн погонун таштайт, башы ошол Алланын кулу экендигинде бир сапта турат, бир убакытта барат. Ошондо адамды оңдойт экен да. Орозону деле азыр айтып өттүк, ошо кээ бирлеринин ачка калганына Алла Таала муктаж эмес дейт да. Кээ бирлер ошо эртеден кечке урушуп аткан, башкалар менен деле жаңжалдашып аткан, анан караса ооз ачылып кол калып турду, суудан ичейин деп карап, бул баягы орозо эмес күндөрү деле мисалы башыбыздан өтөт да, мисалы сапарга чыгып же башка эртең менен кечке чейин ачка жүргөн учур. Ошондон айырмасы жок болуп калат да. Сообу жок болуп калат. Кудай Таала ошого муктаж эмес дейт да. Ачка калганыңарга мен муктаж эмесмин, суу саганыңарга муктаж эмесмин дейт.
менин бул жердеги максатым өзүңдү оңдо дейт. Таква бол, менден корк дейт. Адам менен мамилени оңдо. Мисалы соода сатык болобу, башка да баардык нерседе ошондо оңдошубуз керек экен да, мамилени өзүбүз тарбиялашыбыз керек экен. Мына зекетке келип турган болсок, зекет дагы ошол берген нерсеңди милдет кылба дейт да. Кээ бирлер ушундай колко кылгандар бар деп аятта келет да. Колко милдет кылып, мен муну багып койгонмун, ачка калганда бир кап ун берип койгонмун, анан мен кичинесинен муну көтөрмөлөп коюп, эми чоң болуп мени тоготпой калды, карабай койду депчи, баардыгы милдет кылат да. Ошо аны кулу кылып алат кээ бирлери. Бул нерсе албетте туура эмес. Себеби Алла Таала кааласа ошол бечараларга дагы байлык баардыгын бай кылып коймок да. Бирок ошо сиздин чөнтөгүңүзгө салып берип атат. Ушуну да бере алабы экен? Ошол мисалы үчүн 40 койдун бирөөсүн ошо жетим жесирдин акысы деп атат. 39-ун сен жей бер деп атат да. Сеники адал. А ошону бергенден кийин анан үйүмө келип үйүмдү тазалап кой, анан мындай кыл деп ушундай кылып алганыбыз албетте милдет кылганыбыз туура эмес экен да. Кээ бирлер мисалы мечиттин светин төлөп койдум, же болбосо мен айыңардын көпүрөң ордоңдоп койдум го, силер өтө албай калганда деп. Ал милдет эмес, ал көпүрө салуу, бул Аллага карыз берүү да. Аллага милдет кылышыбыз керек. Мына мен сен үчүн ушул нерсени кылып койдум, акыретинде мага эселеп бер дешибиз керек да. Зекетте дагы ошол адамды ошого тарбиялайт экен да, шарты ошо экен. Эми ажылыкта да азыркы айда өткөндөй ошол урушпай, талашпай, жаңжалдашпай деп атат да. Анан бул жактагы үнөрүстө ошол жакта деле барып өчүрөттө талашып, бир жерде суу таркатып аткан болсо жулкуну алып, бул башыбыздан өткөн да, бирөө сокуп берип атса, биз эми аж башчы болуп барганбыз. Анан айтат, аж башчы, сиз элдерде кызмат кылбай атасыз, ошол жерде таркатып атыптыр, алып келип бериң бизге дагы дейт. Анан мен айттым, макул, мен кызматтан качпайм, бирок сиз байсыз да, ошол ыхсанды алганга милдеттүүсүзбү? А эмне үчүн өзүңүз ошол жерде ыхсан кылып таркатпайсыз? Ошол эле Алланын кулу сооп алайын деп атат да. А сиз деле колуңуздан келсе таркатпайсызбы? Ушундай деп жооп бердим да. Бизден да ошондон үлгү алгандар болду. Ошо Кыргызстандан эле барып, жанагындай албайк деген тамактарды минага алып чыгып, ошол жерден тамак ыхсан кылышты. Мына ошондой кылып биз деле сөзсүз биз ушу алганды эле көнүп калганбыз да. Ошо бергенди деле билиш керек. Себеби бай болгон адам ошо ажыга барат да. Көрдүңүзбү, ошол исламдын ар бир эле түркүгү, зекет дейбизби, ажылык дейбизби, ошо шарты ошол экен да. Эгер бирөө алша тартылбаган болсо, анда сообу жок, жана парзын катары эле болуп кетет. Баягындай ниетибизди инамал амали ният дейт, бин ният, ошо ниетке караштуу болот экен да. Эл көрсүн, ушундай рия деп коет го, бизде ошондой максатта кылынган болсо, анын сообу жок да. Себеби бир соопту Куранда окшоштурат да. Бир данды эккен болсо, ошондон бир саптан 7 сап чыкса дейт, ошо ар бирине 100дөн болот дейт. Алла жолунда берген бириңер 700 эселеп дейт да. Ошо 7 сапта 100дөн болсо 700ге эселеп көбөйтүп берет экен да. Буну бирок баягы оң колуң менен бергенди сол колуң билбесин дегени да. А бизде монтип койгонмун, тигинтип койгонмун деп милдет кылганыбыз ошо болбой калат экен да. Ошонун баягы бирине бир эле калат да, жана 699 кайра учуп кетет экен да. Ажылыкта деле кылсаң жууп кетет дегендей эле сөз. Ошондой болот. Ошол ар бир ибадатта өзү негизи адеп ахлакты оңдойт экенбиз да. Шарты бардыгында ошол болуп атат да. Намазда деле ошол тартиптүү болуп, мен чоңмун, сен кичине кызматтасың эмес, ошо намазда ошо тартипте ошол имамчылык өтөт, калган бардыгы бир сапта тегиз болот да. Ошо Алланын алдында ошол. Себеби Куранда дагы биз силерди я юханнас инна халакнакум мин закари ва унса ва жаалнакум шуба ва кабайла литарафу инна акрамакум индаллахи аткакум деп аятта, инсандар биз силерди эркектерден, аялдардан кылып жараттык, жана улут кылып бөлүп койдук. Силер бири-бириңер менен таанышасыңар деп. Максаты ошонун үрп адаттары менен таанышып жашайт. Бул кыргыз экен, бул тажик экен, бул орус экен деп каада салты менен ошентип таанышып жашайсыңар. Ал жердеги айтып атат, Алланын алдындагы даргөө эң абзелиңер дейт. Силердин такваңар, адеп ахлагыңар эң жакшы болгону, Алладан корккон инсаныңар жакшы дейт. Хадистерде да айтат, арабтын араб эместен башкадан жогорку даражасы жок. Араб дин арабка түшүп туруп арабтар жогорку эмес, балким ошо арабтардын деле күнөөкөрлөрү бар, ката кетиргени бар, улуулары бар дегендей. Кыргыздардын деле ичинде ошондой таквасы, Аллага эң сүйкүмдүү инсандары дагы бар да. Ошон үчүн бул улут бөлүштүн максаты бири-бири менен таанышуу. Бул жердеги негизги максат Алланын ошол ыраазы боло турган амалдарды кылып, адеп ахлакка үндөйт экен да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз да хасину ахлакакум дейт. Силер адеп ахлагыңарды оңдогула деген да.
ушулга тиешелүү бир хадисти айтып берейин. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сахабалар келишип, бир аял бар дейт. Намаз ушунчалык намаз кой дейт да. 5 убакыт намазды окуп, түнкү намаздарды, кошумча намаздарды окуйт, орозону тутат, нафил орозолорду да тутат дейт. Бирок дейт, кол кошунасы менен жаңжалдашат. Тили менен ушунчалык зар, мамиледе өтө начар. Биз аны көргөндө жүрөгүбүз сырылдайт. Ушу бет маңдай келип калбайсың экен дейбиз. Бирок ибадаткөй бунун акыбалы эмне болот дегенде пайгамбарыбыз эки сөз менен жооп берди да. Ал тозокто деди да. Караңыз эми ошол намазын баардыгы жуулуп кетти да. Орозосу баардыгы жуулуп кетти. Күнөөлөр ошол жана адеп ахлагы бул жерде жогору экендигин белгиледи да. Инсан менен болгон мамиле, соода саттыктагы мамиле, баягы бирөө жөнүндө анализ берерден ошол 3 нерсеге таян дейт да. Ошондон анан бирөө жөнүндө айткан акыбыз бар экен. Азыр күнүбүздө деле соц тармактарда ушундай көбөйүп кетти. Ошол бир адамды тааныш үчүн сен аны менен кошуна болуп жашашың керек дейт да. Кошуна болсоң ошол ысык суугунда кандай жардам берет баарын билип каласың да. Ошондо чыныгы жүзү көрүнөт. Анан сапарга чыккан учурда дагы дейт, баягы кыйналып, машина бузулуп калып, кыйынчылык, суукта болсо да сени таштап кетпейби, чогуу жүрөсүңбү. Андан кийин ошо баягы соода саттыкта мамиледе, мисалы үчүн карыз алат, берет, товар алат, берет, ошону эртең алып келем дейт, убагында береби, же бир буюм алган болсо ошону аманатка кыйнатпай кылбай береби, же сындырып береби, же башкасын береби. Ушудан адам ушу 3 нерседен анан кийин адамдын кандай экендиги билинет экен да. Баягы Чыңгыз Айтматовдун дагы сөзү бар го, адамдын эң кыйыны күн сайын адам болуу дейт да. Ошол биздин негизги ошол диндин негизги максаты ошол Алланын ыраазылыгындай жашоо, Алланын ыраазылыгын көздөп жашоо. Мисалы элдин ыраазылыгын көздөш кыйын экен да. Имам Шафии рахматуллахи алейхи айтыптыр, ошо адамдардын 100% сүймөнчүлүгүнө ээ болуу бул утопия дейт. Болбогон нерсе дейт да. Өтө кыйын нерсе экен да. Баягы азыр деле көрүп атабыз го, баягы кээ бир кызмат эл үчүн, жер үчүн деле кызмат кылып атса, берин тигинтип коюптур, берин минтип коюптур. Сынчы көп да. Баары бир жеринен бир нерсе чыга берет экен да. Ошон үчүн биздин негизги максатыбыз ошо Алла Таала бизге эмнени буйруп атат, ошону Алланын ыраазылыгындай аткаруу, эмнеден тыюп атат, ошол нерседен дагы качуу болуп эсептелет экен да. Рахмат. Жакшы жооптор болду албетте. Абдымалик мырза, анан мен коомчулуктун арасында айлана чөйрөдө жүргөндө мындай мен ушул билим алайын, диний жактан мындай илим алайын деп, бирок ушул 5 убакыт намаз парыз деп айтылат, бирок ошол намазга дагы жыгылбай атам деген эми муну биз угабыз, мындай шылтоо эле деп айтылат да. Бирок ошол эле убакта ушул динди мен чындап жакшы жактан тааныйын, туура жолдон тааныйын деп анан ошол эле убакта мындай мен бир-эки тааныштардан жакында болуп калдым, мындай мени урушпай ушу илимге алып келсе деген адамдар бар экен да. Ушуларга эмне дейт элеңиз? Биринчиден динди биз мажбурлап же кылыч жолу менен же урушуу эмес, биз ошо хикмат менен, даанышмандык менен шариятыбызда ошентип айтылат да. Баардыгыбыз эле ката кеткенбиз, баардыгыбыз эле убагында түшүнгөн эмеспиз. Андан кийин бизди бирөө түшүндүрүп, анан ушул жолго салды да. Эч ким төрөлгөндөн эле ошо төрөгөрө төп келишкен эч ким жок да. Биз өзү негизи бирөөдө ушу намаз окуу дей бергенден биринчи биз Алланы таанытышыбыз керек да. Эмне үчүн жашоонун максатын түшүндүрүшүбүз керек. Намазды эмне үчүн окуйт? Ошол нерсени түшүнүшүбүз керек да. Эми убактыбыз тарыраак, ошол болсо кыскача айтсам, мисалы үчүн ар бир нерсенин өзүнүн милдети бар да. Мисалы үчүн малды ала турган болсок, койду деп, ошолор деле бизге эт берет, сүт берет, терисинен мисалы ботинка кылабыз. Мисалы эшекти деле ала турган болсок, ал жүк ташыйт, үстүнө суулар ташыйбыз, башка атты минип максатыбызга жетебиз. Ар биринин ошо ит деле ошо үйдү коргоп, бир нерселер келсе ошо душмандан сактап үрүп берип турат да. Ар биринин ошо максаты бар. Ошол деле баардыгы инсан үчүн да. Эгер ошолор өзүнүн максатын аткарбаса, бизге ал нерсе жакпайт да. Ал нерсени жоготконго аракет кылабыз. Сүт бербей артап кетсе, аны биз жоготконго сатууга аракет кылабыз. Ит үрбөй койсо, жоготконго аракет кылабыз. Эшегин жүк ташыбай койсо, анын бизге кереги жок да. Эптеп ошо жоголсо дейбиз да. Андан сырткары канча
мөмө жемиштерди айтабызбы, баардыгы өзүнүн максатын аткарат да. Мисалы алма деле өзүнүн алмасын берип аткан болсо, аны биз ошо сүйүп карап жейбиз. Анан чирип баштаса эмне кылабыз? Анын бизге кереги жок да, мөмөсүн бербеген болсо. Өзүнүн максатын аткарбай калды да. Бирок ошолордун баардыгы ошо миллиондогон ошо мөмө чөмө дейбизби, баардыгын мындай карап көрсөңүз инсан үчүн да, баардыгы аны бир ат жесин же мал жесин дебейт. Баардыгы нерсе азыр мына магазинге кирсеңиз дүйүм түрлүү, мына банандан баштап анар дейсизби, алмурут дейсизби, санап бүтө албайсыз да. Бул Аллахтын нематын санап бүтө албайсыңар дейт аяттачы. Баардыгы өзүнүн милдетин аткарып атат да. Бирок инсанга дагы милдеттерди койгон да. Эми инсандын милдети уйга окшоп бир сүт бер деп айтат, же болбосо бир эт бер деп айтат, же болбосо теринен. Эч нерсе биз үчүн инсанды эч нерсе кыла албайт да. Ошончолук даже биз ошондой нерсе бере албайбыз, малчалыкчы. Кудай Таала максаты мен силерди ошо жер жүзүндө халифам кылып жараттым дейт да, өзүмдүн орун басарым кылып жараттым дейт. Аятта фастаузбиллах ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Мен инсандарды жана жиндерди өзүмө кулчулук кылуу үчүн жараттым дейт. Кулчулук ошол бизге күнүнө 1 гектар жер чаап бер деп айтат, же болбосо акча төлөп же налог төлөп деп айтат. Мисалы үчүн дем алганыбыз үчүн, жашаганыбыз үчүн биз ушунча рызкы бизге берилип атат. Денибиз соо, 2 көз, 2 колубуз соо, 2 бутубуз соо, ушунчасына шүгүр Аллахым деп Алла Таалага болгон кулчулук экен да бул намаз. Ошо жана 5 түркүктө. 5 түркүктүн деле жана айтып өттүм, экөөсү акчасына дейбиз. Мисалы үчүн зекетке мисалы экөөбүздүн акчабыз жок болсо бул сура албайбыз. Ажылга акчабыз жок болсо барганга эмне келбедиң дебейбиз. Эми орозону иншаллах 1 жылда 1 кеткен тутуп беребиз. Андан калганы өзү намаз деле калат да. Күнүнө 5 маал намаз. Ошол Кудай Таалага бул шүгүр экен да. Кудайга сажда кылуу. Бул нерседен биз үчүн акча талап кылмайт. Же мешитке кирсеңиз, күнүбүздө мисалы үчүн даарат деле бул тазалык да. Күнүнө 5 маал жүзүбүздү жууп, колубузду, бутубузду жуабыз. Анан Аллага Аллаху акбар деп Алла Таалага түз эфирине кайрылабыз да биз. Баягы президентке кириш кыйын да. Президентке киргенде көп маселелерин айтат, көйгөйлөрүн чечип берет президент. Эми албетте салыштырыш туура эмес, эми окшоштуруу максатында биз дагы Алла Таалага ошо түз эфирине кайрылабыз дагы, анан таргөөбүздү айтабыз. Ошол Алхамд сүрөсү деле бир намаз деген бул өз дуа да. Ияка набуду ва ияка настаин. Ey Аллахым, сага гана жалбарабыз, сенден гана жардам сурайбыз. Ихтина сиротал мустаким, бизди туура жолуңа салгын деп күндө дуа кылып турабыз 5 маалчы. Анан бунун дагы көп намаздын хикматтары бар. Биз Аллага кайрылган маалда периштелерин айтат экен да, бул мага приемума келип атат. Бунун күнөөлөрү менен кабыл албайм. Буларды алып тур. Балким тонна күнөөбүз бар, алып коет экен да. Анан кийин биз Аллаху акбар деп приемга баягы президент жанагы өткөрөт го, прием түз эфир кылыпчы. Бул да ошондой болуп, барып нерсени токтотобуз да, жеп ичкенди токтотобуз. Бир гана саждага карайбыз, ошо кыблага Алланын үйүнө карайбыз. Ошентип ибадатыбызды бүтүрөбүз. Анан салам бергенден периште кайра сурайт экен да. Тоннасын жүгүн коюп коем? Жок. Бул мен үчүн келип мага кайрылып атат. Себеби Кудай Таала бизди жалбарганды сүйөт экен да. Биздин башка милдет жок. Мен силерге ушунча нематтарды берип койдум. Мисалы ушунча бала чаканы бердим, дүйнөнү бердим, ырыскыны бердим. Болгону сен мага кайрылып кой, болду. Аллахым шүгүр. Болгону ошо намаздын максаты ошол экен да. Ошону түшүндүрүп, Кудайды жакшы таанытып, бейишин, тосокту, ошол нерселерди түшүндүрүп, эми ал үчүн көп убакыт кетет да. Ошону түшүндүрүп, анан кийин намазды айтса гана түшүнөт адам. Өзү түшүнүп, акылы менен окуп калса, ал кийин таштабайт. Мисалы балдарды деле намаз окуп деп уруша бересиң, сен карасаң окуйт, карабай койсоң таштап коет. Себеби эмнеге окуп атканын билбейт да. Ошон үчүн хикматын, намаздын маанилүүлүгүн түшүндүрүш керек. Анан экинчи максаты намазда ошол 40 күн ушуну улантып туруш керек да. Өзүнүн аракет жаң баштаган адамдарга ошо 40 күн чыдаса, ошо 41-чи күнү бул автоматтык түрдө инстинкт болуп калат да. Өзү окубай тура албай калат. Окубай калса эле баягы өзүн күнөөкөрдөй сезип, мен Аллага кайрылбай калдым депчи. Мен бир окуяны айтып берейин сизге. Ошол бир адам ушунчалык чоң жерде иштеп, анан кызы айкы стартка
чалдыгып калат да, чыгарып коет булар. Анан көчөгө чыгып ыйыксан кылып таркатып баштайт. Бирок кызы көз жумат тилекке каршы. Анан ошондо суроо пайда болот да. Биз качан ишибиз түшкөндө гана Аллага кайрылат экенбиз да. Жөн ошон үчүн хадисте келет да. Кудай Таалага силер кеңирчилик маалда ушундай берешендигиңер, ушундай жыргал малыңарда кайрылып тургула, силерге башыңарга мүшкүл иш түшкөндө Кудай Таала силерге жооп берет дейт да. Муну баягы эки дос сыяктуу ойлосок болот да. Эки дос десе башка мааниде кетпесин. Мисалы жөнөкөй эле бир эки дос бири-бири менен катташпай койгон да. 10 жылдап катташпай койгон. Анан бир күнү чалып туруп досум 10 000 сом бериптир десе береби? 10 жыл уже байланышты үзүп койгон да. Албетте ал бербеш көбүрөөк ыктымал да. Мисалы үчүн сиз күндө бирөө менен катташып турасыз да. Жаңылык кабарлашып турасыз, ден соолугуңузду сурап турасыз, соода саатты мамиле кылып турасыз. Анан бир ишиги түшүп калды, берип турчу десеңиз дароо берет. Неге? Сиз аны менен мамилени туруктуу кылып турасыз да. Кудай Таала менен дагы биз мамилени ошондой кылышыбыз керек. Биз качан иш түшкөн. Өткөндө бирөөсү айтып атат, операция болуп, анан кийин ошо жерден бөйрөгүн алды. Анан намаз окуп калыптыр да. Анан күлүп айттым, Кудай Таалага ишиң түшүптүр да депчи. Кийин уже 3-4 айда кайра таштап коюп атат да. Мындай болбош керек да. Биз качан ишиң түшкөндө анан досуңа барсаң, баягы бой көтөрүп коет да. Ошон үчүн биз ишибиз түшсө дагы, жакшылык, жамандык болсо дагы, ушундай жыргалчылык күнүбүздө дагы биз Аллага кайрылып турушубуз керек. Алланын бар экендигин, бир экендигин, Аллага шүгүр иретинде бизге ушунчалык неаматты берип, мисалы үчүн өзүбүздөн төмөндө кээде көз азизтерди карасаңыз, көөдөнү менен көрүп турат да. Мен Алла Таалага ишенемин деп умрага барып жүрөт, ибадат кылып жүрөт. Мен кыяматта Алланы көрөмүн иншаллах, бул дүйнөдө көрбөсөм дагы деп ушундай ишеними бекен да. Ага караганда биздин көзүбүз соо. Мисалы үчүн эки кол, эки бутубуз соо. Мисалы үчүн намазга кое турганчалык деңгээлге келип калсак, мисалы кандай болот мисалы. Ошон үчүн биз ушундай жыргалчылык маалыбызда Кудай Таала менен мамиле кылып турушубуз керек. Бирок бир күнү деле биз Алланын сыноосу ар кандай. Бир күн оору келет, бир күн кыйынчылык келет, бир күн мүшкүл иш түшөт. Ар кандай нерсе менен сынойт да. Биз эч качан мисалы көйгөйсүз жашоо ала албайбыз. Ар кимибиздин тагдырыбызга ар кандай оор сыноолор да келет. Ошондой маалдарда Кудай Таала бизге дароо жооп берейин десек, анда биз жыргалчылык күндөрдө дагы Кудай менен мамилени үзбөшүбүз керек. Кудай менен мамиле деген бул күндө приемуна кирип турушубуз керек да. Ошондо Кудай Таала баягы дайым кабыл алып турат. Ошондон кийин аркасынан дуа кылсак, дуабызга жооп берет. Мисалы кээде тилек кылып атам, жооп бербейт дейт. Биз ишибиз түшкөндө ошентип калып атабыз да. Ал үчүн ошо дайым Кудай менен болгон мамилебиз дайым болуп туруш керек да. Эми бул убакыт кыска болгон үчүн да, эгер болсо кеңири бул жөнүндө дуа, ошо намаз жөнүндө фазилеттери өтө көп да. Абдан жакшы. Абдымалик мырза, биз ушул эфирде ушундай фишкасы деп коебуз. Ушул сонун жашоонун ар бир адам баласы өзүнүн жашоосуна таянып, бир формулаларын, сонун жашаш үчүн эмне кылыш керек дегендин бир суроолоруна ар кандай жоопторду берип келишет да. Чындап эле ар бир адамдыкы сиз жогоруда айткандай өзүнчө бир керемет жооптор болот да. Анткени мен ушул долбоордун алкагында иштеп, ар бир келген конуктон мындай кээде таң кала турган, кээде чындап ушу биздин көрүүчүлөр үчүн ар бир нерсесин ала турган нерселерге өзүм дагы мындай таң калам да. Ошого сизге дагы ушул салттуу сурообузду узатып калайлы. Адам баласы ушул сонун жашаш үчүн эмне кылыш керек? Абдан жакшы суроо. Эми ошо диний жактан жооп бере турган болсом, бизде ошол эки нерседе карашыбыз керек экен да. Диний тараптан, анан дүйнөбүй тараптан. Биз диний тараптан жарышышыбыз керек экен, жогору карашыбыз керек экен. Азыр эле сурап атасыз го, баягы илим алыш керек. Илим алгандарга кандай жерлер бар? Ошол жерлерге баргандарга суктаныш керек. Мисалы үчүн кызын окутуп атат, Куранды жаттаткырып атат, хафыз болуптур дейт, намаз үйрөнүп калыптыр дейт. Мына ошол жактан атандаш керек экен да. Мен да ошону окусам, мен дагы кызымды окутсам, баламды окусам, өзүмдү окусам, паланча кошунам же паланча досум ошол жерге барып талимге барыптыр, дуаны үйрөнүптүр деп ошол жактан атандаш керек экен да. Ал эми дүйнө тараптан жогоруну карабашыбыз керек экен да. Себеби мисалы үчүн заңыратып 3 этаж салса,
Анан биздин үйүбүз 1 этаж болсо 3 этаж кылыш үчүн биз ошого атаандашсак кыйналып калат экенбиз да. Кудай тааланын ырыскысы да бул. Бирөөсүнө байлык берет, бербейт. Анан бербесе биз башка жолго түшүп кетет экенбиз да. Кээде эптеп уурлук кылышыбызга туура келип калат экен, же зулумдук кылышка туура келип калат экен. Эптеп баягы арам жол менен болсо дагы ошол нерсеге жетет деп аракет кылып калсак, бул албетте туура эмес экен да. Бактылуу эмес, бактысыз болуп калат экенбиз да мындайда. Анан өкүнөт экенбиз, эмнеге биз ошондой болуп жашай албай атабыз депчи. Ошондуктан биз өзүбүздөн паст карашыбыз керек экен дүйнөдө. Мисалы үчүн машинада жүргөн болсок, эшикте велосипедчендерди көрүш керек. Же болбосо коляскачан жүргөндөрдү көрүш керек. Мына карап, мына ушулар деле жашап атат. Ушулардын жашоосуна карап биз үлгү алат экенбиз. Кудайга шүгүр менин жашоом. Ушунчалык Аллахым, ушунча ырыскыңа дагы мен шүгүр кыламын деп, ошондо баягы адам давление да болбойт экен да. Баягы жүрөгү сыгылып, ушул досум ушунча байып кетти, фаланча коштас ушундай миллионер болуп кетти деп биз бияктан жанталашып, кыйналып, жанагы кыргызда жакшы макал бар. Карган казга тең элем деп, карганын буту сыныпты дейт. Ошондой болбошубуз керек экен да. Ошон үчүн биз негизги максатты унутпашыбыз керек. Жаңы төрөлгөн кезде бизди ак кепен менен, жалаяк менен төрөлгөнбүз да. Кетип атканды кайра эле элестетсек, ошол эле ак кепенге оролуп кетебиз. Ошону унутпашыбыз керек. Ортодо келген нерселердин бардыгы бизге тиешелүү эмес мүлктөр да. Заңгыратып үйсайса, ошонун аркасында балама, чакама деп ушундай күйүнүп жүрүп, ден соолуктан ажырап, мындай нерсенин кереги жок. Алла Тааланын каалоосу бул нерсе. Ырыскыны Кудай Таала өзү жазып койгон. Биз кээ бирине кең бердик, кээ бирисин тартып койдук дейт да. Албетте аракет кылабыз, себебин кылабыз. Бирок болбой калса ага жүрөгүбүз сыгылбаш керек. Демек мага ушуну шүкүр бериш керек деп шүгүр кылышыбыз керек экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар. Адам ушул мисалы үчүн бүгүн обед кылган болсок, ошо обед жегенибизге гана ээ болдук да. Анан үстүбүздө турган кийимибизди кийип эскирткенге гана ээ болот экенбиз. Пайгамбарыбыз ушинтип айтыптыр. Ошо жегенибизге, анан кийген кийимибизге, башка нерсеге ээ боло албайт экенбиз. Ошол ак кепи менен келдик, кайра ак кепи менен кете беребиз да. Ушуну унутпасак, адам ошо баягы эркин кылып, баягы шүгүр кылып жашайт да. Баягы жүрөгү көп сыгылбайт да. Демекчи. Чоң рахмат. Мен өзүм үчүн дагы аябай жакшы сизден кеңештер болду. Убактыңызды бөлүп, бүгүнкү ушул орозонун алгачкы күндөрүндө пайдалуу кеңештериңиз менен, ошо билимдериңиз менен бөлүшкөнүңүз үчүн чоң ыраазычылык билдирип өтөйлү. Кийинки эфирлерде дагы ушундай көпчүлүк көрүүчүлөргө мындай ынана турган жоопторуңуз менен келип, биздин суроолорубузга жооп берип кетесиз деген жакшы ниетте сизге ыраазычылык билдирейли. Ишиңизге ийгилик. Дагы бир жолу ушул орозо айыңыз кут болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн өзүңүздөр күбө болгондой орозонун алгачкы күндөрүндө биз сиздер менен ушул орозо айы тууралуу жана ошондой эле диний жааттан дагы эң керектүү болгон жөнөкөй сөздөр менен жүрөгүңүздүн түпкүрүнөн орун ала турган жоопторго ээ болуу үчүн атайын биздин ушул диний жаатта көп жылдардан бери эмгектенип келе жаткан, бүгүнкү күнгө чейин илим алуунун жолундамын деп жүргөн ушул биздин коногубузду чакырганбыз. Сиздер дагы ушул эфир аркылуу өзүңүздөргө керектүү болгон жоопторду ала алсаңыздар, ага биз себепчи болсок, биз дагы өзүбүздү бактылуу сезген болобуз. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн коногу болсо Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Ош областындагы өкүлчүлүгүнүн орун басары Абдымалик Турсунбеков мырза болду. Сизге чоң ыраазычылык, ишиңизге ийгиликтерди каалайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул орозо айыңыздар дагы бир жолу куттуу болсун. Кийинки берүүлөрдө сиздерге дагы пайдалуу болгон кеңештерди жана маалыматтар менен бөлүшүүгө биз ортодо себепчи боло берели. Кайрадан эфирден жүз көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.